Эгер сиз кандайдыр бир жаныбарды багып жаткан болсоңуз, ал мышык болсун, чымчык болсун, уй же болбосо кой болсун, же жана башкалары, алардын баарысынын сизге болгон акысы бар. Хадисте бир аял мышыкты камап, тамак бербей ачка өлтүргөнү үчүн тозокто азапталганы баяндалган. Асма, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: бейиш мага ушунчалык жакындатылды. Эгер мүмкүн болгондо, мен силерге ал бейиштен жүзүмдүн бир шагын алып келмекмин. Тозок да мага абдан жакындатылгандыктан, Кудайым, мен да тозоктогулар менен бирге боломунбу деп жибердим. Ал тозокто бир мышык бар эле. Ал мышык бир аялды аймап жаткан экен. Мен бул аялдын күнөөсү эмнеде деп сурадым. Мага бул аял ал мышыкты камап, ач калтырып өлтүргөн эле деп жооп берет. Керек болсо, кыйналган, ач калган же болбосо суусаган жаныбарга жардам берүү күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Анткени Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: сапарга чыккан бир адам абдан суусап, катуу кыйналат. Жолдо баратып, бир кудукка түшүп болуп, ошол кудукка түшүп, ал кудуктан суу ичип чыкса эле, кудуктун жанында бир ит абдан суусагандыктан ным жерди жалап жатканын көргөт да, бул ит мен суусап кыйналгандай кыйналып жатат деп айтат да, кудукка кайра түшүп, бут кийимине суу алып чыгып итке берет. Мына ушул жакшы иш үчүн Аллах ал адамдын күнөөлөрүн кечирди. Адамдар пайгамбарыбыздан: о Алланын элчиси, жаныбарларга кам көргөнүбүз үчүн да Аллахтан бизге сыйлыгы барбы деп сурашты. Пайгамбарыбыз: ар бир жанга сыйлык бар деп жооп берет. Демек, жаныбарларды кыйноо күнөө болсо, аларга кам көрүп жардам берүү сооп иш экен. Караңызчы, эгер биз жаныбарларга жаман мамиле кылсак, Аллах бизге ачууланса, анда адамдарга эч жамандык кылбашыбыз керек экен да.